Саламатсыздарбы? Кийинки темабыз ички жер которгон адамдар. Сиздер менен Орозбекова Жибек. Дүйнө жүзүндө 25 миллионго жакын киши өз өлкөлөрүнүн чек араларында ичинде жер которууда экен. Бул статистиканы Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык институту берген экен. Негизи ички жер которгон адамдар. Булар кимдер? Булар өз үйлөрүнөн качкан, бирок башка өлкөгө качкын же баш калкалоочу жай издеген адамдардын статусуна кирбей, өз өлкөсүндө бирок башка жер, район, областтарында калган адамдар деп эсептелинет экен. Негизи алганда, ички жер которгон адамдар качкын адамдардын абалында болгондор деп саналат. Анткени качкындар дагы кандайдыр бир өздөрүнүн районунда, үйүнүн жанында чыр-чатак же болбосо табигый бир кырсыктар болгон учурда өзүнүн үйүн тыштап башка жерлерде качкандарды качкын деп эсептелинет. Бирок качкын менен ички жер которгон адамдардын бир эле айырмасы, качкындар эгерде башка мамлекетке өтсө, ички жер которгон адамдар ошол эле табигый кырсыктан же болбосо чыр-чатактан эки себептен мамлекеттин ичинде эле, бирок башка область жерлеринде калат экен. Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы качкындар боюнча жогорку комиссарынын эрежелери жана 1951 жылы кабыл алынган качкындар тууралуу конвенциясы ички жер которгон адамдарды өзүнүн камсыздоосуна албайт. Булар качкындардын эле камсыздоосун карайт. Бирок ошол эле учурда эгерде кандайдыр бир мамлекетте жергиликтүү калктын ошондойдур бир коркунучтуу шарттар болгондо, Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты аларга дагы камсыз көрүүнү карай алат экен. Азыркы убакытка чейин ички жер которгон адамдар тууралуу эл аралык документ негизи кабыл алына элек. Бирок ар бир жылдын статистикасы бар жана кайсы мамлекеттерде кандай табигый кырсыктар болуп атат, кайсы мамлекеттерде чыр-чатак болгон себебинен ички жер которгон адамдар көбөйүп атат деген статистика азыркы убакытка чейин берилип келет. Чыр-чатак же болбосо конфликт болгон мамлекеттерде көбүндө өз мамлекетинин жоопкерчилигинин алдында калууда. Бирок мамлекет аларга татыктуу колдоо көрсөтүлбөй жатат деп Бириккен Улуттар Уюмунун ички жер которгон адамдардын катчысы белгилеп келген экен. Сиздер байкагандай эле, Бириккен Улуттар Уюму ар адамдын бузуу категориясына өзүнүн өзгөчө атайын катчылары жана дайындамачылары болот экен. Бул биздин ички жер которгон адамдарга дагы өзүнүн атайын катчысы бар. Бириккен Улуттар Уюмунун астында. 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы адам укуктары боюнча комиссиясы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына ички жер которгон адамдардын катчысыны дайындоону талап кылган жана буунун алдындагы башкы ассамблея ал талапты кабыл алынган жана атайын катчыны шайлаган экен. Бул катчынын милдеттерине эмнелер кирет? Бул катчынын милдеттерине гуманитардык жардам көрсөтүү, аларды чыр-чатак жерден же болбосо табигый кырсык болгон жерлерден көчүрүү жана башка жерге реинтеграция кылуу милдети. Башка милдет болсо мамлекеттер арасында же болбосо мамлекеттер эмес субъекттер менен кызматташуу жана аларга жетекчилик кылуу. Бул катчынын эң негизги эки милдети болуп эсептелинет экен.
кайсы учурларда адамдар жер которгонго мажбур болушат. Бул эки эң түпкү себеп бар. Бул эгерде адамдар жашаган жеринде чыр-чатак, конфликт болгон учурда, же болбосо экинчи табигый кырсыкка учураганда. Азыркы учурда көптөгөн жер которгон адамдар Таиландда болуп эсептелинет экен. Таиландда табигый кырсык болгондуктан бир областтан башка областка көптөгөн адамдар мобилизация болуп, ошол жакта ички жер которгон адамдар статусунда жашап турууда экен. Качып же үйлөнүп таштап кетүүгө мажбур болгон кагылышта адамдар кандайдыр бир адам укуктарын бузууга туура келет экен. Жер которгон адамдар түпкүлүктүү адамдарга караганда көбүрөөк адам бузуу процессинин ичинде болот экен. Жана жада калса жашоо процесси жашаган жылдары дагы балким азайышы мүмкүн экен. Башка себептер болуп, мисалы үчүн алар физикалык кол салууга, жыныстык кол салууга, урдоого дагы туш келиши мүмкүн экен. Булардын баарына кошумча болуп, азык-түлүк жана саламаттык сактоо кызматтарынан дагы ажыратылган статуста болушу мүмкүн экен. Демек, бунун баары ар бир мамлекеттин түзмө-түз өзүнүн милдетин аткаруу жөнүндө сөз кылуудабыз. Демек, мамлекет эгерде өзүнүн жарандарына ички жер которгон статусуна толук кепилдик бере албай, толук аларды камсыздоого ала албаса, демек мамлекет өзүнүн милдеттерин өтө жакшы деңгээлде аткарылбай жатат десек болот экен. 2002 жылы ички жер которгон адамдардын муктаждарын чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюму жана гуманитардык жардам менен иштеген партнерлор жардам берүүгө жарыяланган. Жана эң негизгилер болуп, бул эл аралык Красный Крест жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы, дүйнөлүк азык-тулук программасы жана Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду ушул жарыяга катышкан экен. Азыркы учурда көптөгөн чыр-чатак болгон өлкөлөрдө, көптөгөн чыр-чатак болгон территорияларда бул 4 структура түздө-түз ички жер которгон адамдар менен жана качкырдындар менен иштейт экен. Жана мамлекеттер менен түздө-түз келишим түзүп, адам укуктарын бузууну токтотконго аракет кылат экен. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары ички жер которгон адамдарга жардам берүүгө көптөгөн салым кошот. Биз айтып кеткендей эле, качкындар жана ички жер которгон адамдардын абалы бир, экөө тең эки негизде эки себеп менен өздөрүнүн үйүн тыштап кетүүдө. Бирок качкындар боюнча жогорку комиссары мындай чечим чыгарган экен: эгерде кандайдыр бир өлкөдө качкындар эмес, бирок ички жер которгон адамдар болгон болсо, биздин эксперттерибиз, биздин гуманитардык, юридикалык, психологиялык жардам аларга да караштуу деп чечим чыгарган экен. Мисалы болуп, Югославия конфликтинде көптөгөн адамдар ички жер которгон адамдар статусуна ээ болгон жана Югославия конфликтинде качкындар боюнча жогорку комиссариаты түздө-түз ички жер которгон адамдар менен иштеген. Дагы башка ички жер которгон адамдар менен иштеген бул уюм мен айтып кеткендей эле эл аралык Кызыл Крест комитети болуп эсептелинет.
Бул эл аралык Кызыл Крест комитеттин миссиясы негизи куралдуу учурда жабыркагандарга колдоо көрсөтүү болуп эсептелинет. Бул эл аралык Кызыл Крест комитети Бириккен Улуттар уюмунун органы болуп эсептелинбейт жана алардын структураларына кирбейт. Бирок бул эл аралык Кызыл Крест комитети дүйнөдө эң эффективдүү иштеген организация, уюм болуп эсептелинет жана чындыгында кайсы мамлекеттерде куралдуу күч, куралдуу чыр-чатак болгондо жабыркагандарга көптөгөн жардам көрсөтүп келет. Эл аралык Кызыл Крест комитети жана эл аралык Жарым ай деген комитеттер бар. Бул комитеттер дүйнөнү региондорго бөлүнүп иштейт жана эл аралык Жарым ай комитети бул ислам мамлекетинде, мусулмандар жашаган мамлекеттеринде көбүнчө иштейт. Эл аралык Кызыл Крест болсо христиандар көбүнчө жайгашкан, ошолор жашаган мамлекеттеринде иштейт жана булардын миссиясы жана максаты өтө бийик. Булардын жалгыз гана миссиясы менен максаты чыр-чатактан жабыркаган адамдарга гуманитардык, психологиялык жана ар тараптуу колдоо көрсөтүү болуп эсептелинет. Бул эки комитет мамлекеттер менен түзмө-түз иштейт жана ар бир мамлекет буну терең сыйлоо менен урматтап келет. Сиздер менен мен болдум, Жибек Орозбекова.